Президент Садыр Жапаровдун ишинин алгачкы жыйынтыктары. Пандемия учурундагы бизнеске болгон колдоо. Садыр Жапаровдун Россия жана Өзбекстандын президенттери менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча айыл чарба тармагын колдоо боюнча келишимдерге жетишилди. Тоо кен өнөр жай тармагын жөнгө салуу. Садыр Жапаровдун алгачкы жарлыгы тоо кен өндүрүш тармагындагы иштерди бир калыпка салууга арналды. Мындан кийин жалпы мамлекеттик маанидеги кендерди иштетүү 100% мамлекеттин катышуусу менен ишке ашырылат. Банк каржы тармагын реформалоо. Россиялык тарап менен болгон сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында жакынкы аралыкта Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондусунун түздөн-түз каржылоого болгон чектөөлөрү алынып, анын иш-аракеттери толук кандуу кайрадан жанданаары күтүлүүдө. Президенттин жарлыгы менен макулдашуу боюнча онлайн насыялоого, мобилдик банкингдин тиркемелерине багытталган насыя продукталарын киргизүү, ошондой эле банк продуктуларына жеткиликтүүлүктү жакшыртуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн түрлөрүн кеңейтүү чаралары каралууда. Ошондой эле жарлыкты ишке ашырууда. Сунуштарга ылайык керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо максатында криптовалюталарды сатып алуу, сатуу, алмашуу чөйрөсүн жөнгө салууга багытталган мыйзам долбоорлору иштелип чыккан. РСК банкты кошумча капиталдаштыруу үчүн 2021 жылдын май айынын аягына чейин 1 миллиард сом жардам көрсөтүлдү. Салык процесстеринин системасын реформалоо. Салык процесстерин фискалдаштыруу боюнча долбоорлор ишке ашырылып, бул кошумча нарк салык боюнча жыйымдарды 122%дан ашык көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк берди. Бул 1 миллиард сомдон ашык. Мунай продуктуларынын кыймылын көзөмөлдөөнү автоматташтыруунун натыйжасында мунай сатуучулардын жалпы салык төлөмдөрү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 173,1%га же 525 миллион сомго көбөйүп, 1,9 миллиард сомду түздү. ЕАЭП өлкөлөрүнөн келген товарлардын чек арадан өтүшүн эсепке алуу механизмдерин санариптештирүүгө байланыштуу 2021 жылдын башынан бери бириктирилген пост тутуму иштей баштады. Натыйжада тутум иштеп жаткан акыркы 2 ай ичинде импорттун кошумча нарк салыгы боюнча өсүшү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 124%га же 633 миллион сомго көбөйүп, 3,2 миллиард сомду түздү. Саламаттыкты сактоо кызматкерлерин колдоо. Президенттин жарлыгына ылайык үй бүлөлүк дарыгерлердин жана жалпы практикалык дарыгерлердин базалык эмгек акысы 100%га көтөрүлдү. Калган бардык саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин эмгек акысы 50%га көтөрүлдү. Техникалык жана медайымдардын негизги базалык акысы 40%га көбөйтүлдү. Саламаттыкты сактоо кызматкерлери үчүн бардык компенсациялык төлөмдөр сакталат. Калктын аялуу катмарын жана улуу ата мекендик согуштун ардагерлерин колдоо. Жеңиштин 76 жылдыгынын урматына улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин ар бирине 70 000 сомдон бөлүнүп берилди. Балдарды жана үй бүлөлөрдү реабилитациялоочу адистештирилген борборуна унаа сатып алууга каражат бөлүндү. Кыргыз Республикасынын президентинин буйругуна ылайык дарыланууга өтө муктаж жарандарга материалдык жардам көрсөтүлөт. Насыя алуучуларды жана ишкерлерди колдоо. Банктардан 100 000 сомго чейин насыя алган насыя алуучуларга жардам катары Каржы министрлиги 727,4 миллион сом бөлдү. 390 000ден ашуун насыя алуучуларга жардам берилди. 2021 жылдын январ-март айларында ишкерлерге жардам катары дээрлик 6,4 миллиард сом суммасында насыялар жана кепилдиктер берилген. Билим берүү системасын модернизациялоо. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Россия Федерациясынын колдоосу жана Сауд Аравиясынын насыялары менен 36 мектеп курулат.